80 жылдык тарыхы бар Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 1967 жылдагы музыкалык педагогикалык факультетинин бүтүрүүчүлөрү Семила Абдрахманова жана Айчурок Мусаева. 1962 жылы Фрунзедеги Маяковский атындагы Кыргыз аялдар педагогикалык институтунун музыка жана башталгыч классынын мугалими адистиги боюнча билим алып, орто мектептин мугалими квалификациясына ээ болушкан. Маяковский атындагы Кыргыз аялдар педагогикалык институтунда билим алган группалаштар 57 жылдан кийин жолугушту. Ошо карлык бар да. Анан жолбосо сен баягыдай эле экенсиң. Дөшүстүндө сүрөтүбүз бар болуш керек бул жерде. Bizimce 4-3 kurstagı süretkö түшкөнүбүз болчу. Ол топчулук Тургуналиев агай Москвадан жаңы бүтүп келип бизден иштеп калбадыбы? Эсиңби? А бул Мукашина Абдраев агай төлө музыкадан бербеди. Анан бул ким эле? Юсупов. Султан Юсупов, э? Хармейстер. Хармейстер эмес белем. Булчу бул ким эле? Жунушалиев. Историк песестер. Историялер. Айчурок Мусаева 1967 жылы аталган окуу жайды ийгиликтүү аяктап, эл агартуу тармагында 40 жыл эмгектенип, бүткүл өмүрүн жаштарды тарбиялоого арнаган. Эмгек жолун 1967 жылы Нарын облусунун Жумгал районундагы Көгөй орто мектебинде мугалим болуп, андан соң мектепке чейинки билим берүү мекемесинде жетекчилик кызматты аркалаган. 1978 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен эмгек ардагери, 1984 жылы эмгек каарманы медалы, 2013 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин Баатыр эне медалы менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ыраазычылык каты, ардак грамоталары жана башка сыйлыктарга ээ болгон. Мукаш Абдраев музыкадан сабак берчү. Директорубуз Абдувазизова болчу. Биз келгенде башка болчу, андан Абдувазизова болду. Биз ошо Абдувазизовдон бүттүк. Бирок ошол кезде студенттердин ынтымагын айтыңыз. Чогуу отуруп алып, лекцияларды жазып, чогуу жазып, сүрөттү чогуу тартып, баарын чогуу жасап ынтымактуу болчубуз. Маяковский атындагы кыз келиндер, даңкы чыккан кыз келиндер институту болгон аябай. Аябай жакшы тарбиялаган, жакшы агайлардан, жакшы эжелерден окудук. Маяковский атындагы кыз келиндер Пенжустагы иштеген жерге чапкан жокпуз. Баарыбыз тең ушулар берген тарбия менен иштедик. Жакшы иштеп келатабыз эми. Жаштар менен жарышып мен иштеп келатам. Семила Абдрахманова 50 жылдан ашуун убакыт билим берүү тармагында эмгектенген. 1976 жылы Калинин районундагы Эркинсай орто мектебинде музыка мугалими болуп эмгектенген. 1991 жылы эл агартуунун отличниги, 1995 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 2001 жылы Кыргыз Республикасынын эл мугалими наамына ээ болгон. Биз жолугушаткан аябай сүйүнүп атам мен, толкунуп атам. Айчурок баягыдай эле экен. Мына көзүнө эле кичинекей болуп калган болбосо, баягыдай эле экен. Бизде да зыкылдатып эле шумдуктай кармачы. Ошондой эле келатыптыр. Эми ошо абдан сүйүнүп атам чын эле. Аябай толкундан көргөндө Айчурок кандай болуп калды экен, мен кандай болуп калдым экен деп. Быйыл 58 жыл болобу бүткөнүбүзгө. Курсташым менен биринчи жолу көрүшүп атам. Бирок жанагы ырдай болуп, ырдадат го туш-туш жакка тарайбыз дегендей. Анан эми заманыбыз оңолду, ал кездегидей эмес. Жаштар да билимдүү боло баштады. Педагогикалык билим берүүнүн флагманы болгон Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим алган бүтүрүүчүлөрүбүз Айчурок Мусаева жана Семила Абдрахманова окуу жайыбыздын 80 жылдык мааракеси менен куттуктап, ийгиликтерди каалады. Жана профессор, доцент, эжелер, бизден улуулар. Жана ушу Арабаевди кыз келиндер институтун бүткөндөр санап карап отурсаң ушулар. Булар да сонун сабак берди. Ошо эл аман, жер аман болсун, 80 жылдык кут болсун. Ошо 80 жылдыңар кут болсун.
ошол жерде иштегендердин баары ишиңер ийгиликтүү болсун, өмүрүңөрдүн узунун, жашоонун жакшысын берсин деп айта алам. Чачтарды бубак себелеп, беттерди ырыс чегелеп, өмүрлөр турсаң алдыда, өткөндү ойлоп не керек? Жарда булут көчкөндө жашоону текке өткөрбөй, жаңыча шилитип кадамды. Жашооңор болсун көктөмдөй. Жашообуз болсун ай чырык көктөмдөй.